Президент Сооронбай Жээнбеков Ысык Көл облусуна иш сапарынын алкагында Ысык Көл районунун Чоң Өрүктүү айылындагы Капар уулу улан фермердик чарбасына барды жана Дүйнөлүк банктын сүт секторунун өндүрүмдүүлүгүн комплекстүү жогорулатуу долбоорунун алкагындагы аткарылып жаткан иши менен таанышып чыкты. Долбоордун жетекчиси Төрөгул Беков жана чарба жетекчиси Уланбек Дыйканов маалымдагандай, аталган долбоор Ысык Көл облусунда 2018 жылдан бери ишке ашырылууда. Анын максаты сүт багытындагы уйлардын азыктуулугун жана сүт чогултуу борборлорунда сүттүн сапатын жогорулатуу. Сооронбай Жээнбеков ушул сыяктуу долбоорлор региондордун жашоочуларын колдоп, аларды ишкерлик менен алектенүүгө шарт түзөт жана мал чарбасындагы жаңы технологияларды үйрөтө турганын, айылдын жана бүтүндөй мамлекеттин өнүгүшүнө абдан чоң салым кошоорун канааттануу менен белгиледи. Андан тышкары мамлекет башчысы Түп районунун жашоочулары менен жолугуп, райондун өзгөчөлүктөрүнө токтолуп, бул жерден чыккан көрүнүктүү инсандарды атады жана алардын өрөөнгө гана эмес, мамлекетке кошкон салымын эске салды. Президент мамлекет аймактарды өнүктүрүүдө бардык аракеттерди көрүп жатканын, эми жергиликтүү бийлик инвестицияларды тартуу боюнча активдүү иш жүргүзүшү керектигин белгиледи. Жолугушуунун аягында президент жергиликтүү тургундардын кызыктырган суроолоруна жооп берди. Алар көбүнчө социалдык жана инфраструктуралык объектилерди куруу жана оңдоп түзөө, таза суу менен камсыздоо, ирригацияны өнүктүрүү, билим берүү, саламаттыкты сактоо, спортту колдоо, маданий иш-чаралар жөнүндө болду. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин төрагалыгы алдында суу боюнча улуттук кеңештин жыйыны өтүп, анда Кыргызстандын суу кодексин жүзөгө ашыруунун жол картасын иштеп чыгуу маселелери талкууланды. Өкмөт башчы учурда калкты, айрыкча өлкө аймактарын ичүүчү таза жана сууга суусу менен толук кандуу камсыздоо маселеси курч турат деп белгиледи. Президентибиздин шайлоо убагындагы программасынын эң орчундуу бөлүгү бул калкты суу менен камсыз кылуу. Өкмөттүн программасында дагы, улуттук өнүгүү стратегиябызда дагы сугат суу жана таза ичүүчү сууну менен камсыз кылуу боюнча маселенин баарын чечебиз деп атабыз. Аны чечиш үчүн бүгүнкү карай турган маселеден баштаган бул абдан туура болот деп ойлойм. Себеби дегенде бизде азыр донорлорубуз дагы көптөгөн өзлөрүнүн каалоо тилектерин айтып атат. Дүйнөлүк практикага, тажрыйбага ылайык келишсеңер, биз дагы ошол сугат суу маселесин чечүү, ичүү таза суу маселесин чечүү боюнча да өзүбүздүн салымдарыбызды кошобуз деп. Бирок эң башкысы биз акча алып анан кийин туура эмес иштерге барбашыбыз керек. Муну биз кайра кайталап кетебиз. Жыйында Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигине караштуу Суу чарба жана мелиорация департаментинин директору Кокумбек Таштаналиев жана башка мамлекеттик органдардын өкүлдөрү тиешелүү баяндама жасашты. Өкмөт башчы суу ресурстарын башкаруу, аларды пайдалануу жана коргоо боюнча тартылган мамлекеттик органдар арасында координацияны күчөтүүнү тапшырды. Андан тышкары суу ресурстары боюнча мамлекеттик орган түзүү жана суу боюнча улуттук кеңештин курамын кайра карап чыгуу, ага эксперттик коомчулук өкүлдөрүн кошуу сунуштарын киргизүүнү дагы тапшырды. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, былтыр Кыргызстанда 50 миңге жакын түгөй үй бүлө курган. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, үй бүлө курган эркектердин орточо жаш курагы 27 болсо, кыздардыкы 23 жашты түзгөн. Бирок ошол эле учурда Кыргызстанда ажырашкандар аз эмес. Маселен, үй бүлө кургандардын дээрлик ар бир 5-чиси ажырашат. 2018 жылы айыл жерлеринде үй бүлө кургандардын 1 миңине дээрлик 140 ажырашуу туура келген. Ал эми шаар жерлерде бул көрсөткүч 2,5 эсеге көп. Бишкекте Кыргызстан жана Өзбекстандын Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек ара делимитациялоо маселелери боюнча өкмөттүк делегацияларынын жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу өттү. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын калган участоктарын сызыгын чийүү боюнча сунуштар талкууланды. Өкмөттүк делегациялардын жумушчу топторунун жолугушуусунун алкагында мамлекеттик чек аранын айрым тилкелерин талаада биргелешип изилдөө жүргүзүү тууралуу макулдашылды. Жумушчу топтордун кийинки жолугушуусу Өзбекстандын аймагында өтөрү күтүлүүдө. Кыргызстанда 1,7 миллион ири мүйүздүү мал идентификациядан өттү. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын директору Калысбек Жумаканов билдиргендей, ал маалыматтар мекемелер аралык түндүк санарип тутумундагы бирдиктүү реестрде бар. Идентификация бул тынымсыз процесс, учурда ири мүйүздүү малдын идентификациясы аяктады. Учурда кой эчкилерди жана башка жандыктарды идентификациялоо иштери башталган. Бул жанагы көзөмөл деп коет да, малдын көзөмөлү, малдын өзүнүн көзөмөлү, анан мал чарба продукциясынын көзөмөлү.
же болбосо орусча айтканда прослеживаемость продукции ошону камсыз кылышыбыз керек да. Анын үчүн биринчи малды идентификациядан өткөзүшүбүз керек. Эгер малдын идентификациясы болбосо, ал бирдиктүү базада кирип турбаса, ал малга дарылоо жүргүзүү дагы өзү мүмкүн эмес да. Кайсы малга кандай дарылоо жүргүздүң, аны кантип биз далилдеп бере алабыз. Ошондуктан идентификацияны бат арада жүргүзгөнгө туура келди. Азыр мына Кыргызстанда 1.700.000 ашык ири мүйүздүү мал идентификациядан өтүп, маалыматтык базада, бирдиктүү базада турат. Биз муну азыр түндүк деген системага өкмөттүн чоң талабы иши болуп атат. Ошол системага киргизип, башка органдарга дагы биз маалыматты бере алабыз. Алар биздин маалыматты ошол окуй алат да, ошол кимдин канча малы бар, кандай номуру бар. Анан ошондон продукция алынса, мисалы сүт алынса же эт алынса дагы, ошол алынган продукция дагы ошол келип малдын идентификациясына келип такалат да. Ош шаарынын социалдык экономикалык өнүгүшүнө кошкон салымы жана шаардын инфраструктурасын оңдоп түзөө иштерине демөөрчүлүк көрсөткөн ишкерлер мэриянын ардак грамотасы менен сыйланды. Сыйлыкты Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев тапшырып, ишкерлерге ыраазычылык билдирди. Белгилей кетсек, Борбордук Сүйүнбаев стадионундагы аткарылган иштердин басымдуу бөлүгү ишкерлердин колдоосу менен аткарылды. Демөөрчүлүк көрсөткөн ишкерлер мындан башка дагы бир канча долбоорлорго өздөрүнүн колдоосун көрсөткөлүшөт. Эртең 17 майда музейдеги түн иш-чарасынын алкагында кино үйүндө 3 тасма көрсөтүлөт. Кинематографияны өнүктүрүү фондунан кабарлашкандай, кино үйүндөгү иш-чара кечки саат 6-да башталат. Анын алкагында Төлөмүш Шакеевдин Кызыл алма, Геннадий Базаровдун искусство жөнүндө баян жана Дальмира Тилепбергенованын тен тасмалары көрсөтүлөт.